Гүлнара, кандайсың? Туз берип турчу, үйдө түгөнүп калыптыр. Гүлнара, ушуну эле даярдадыңбы? Салат жасаганга үлгүргөн жоксуңбу? Столдо жашылчалар көрүнбөйт го? Ой, билесиңби Айна, күйөөм менен балдарым такыр жашылча жебейт. Мен жоон гана мискейге бир кесим эт асып, анан кесме салып коем. Түшкү тамак даяр болот. Анан да салат жана дагы кошумча бир нерселерди жасап, жөн эле түштөөнүгө канча убакыт коротосуң? Мындай эле болот. Гүлнара, мунуң туура эмес. Мен Айылдык ден соолук комитетинин мүчөсү экенимди билесиң го. Биз туура жана ар түрдүү тамактануу боюнча окуудан өттүк. Өз ыктыярыбыз менен иштеп, туура тамактануунун артыкчылыктары жөнүндө өз айылыбызга маалымат берип келебиз. Мунун кыйынчылыгы деле жок, кымбат да эмес, негизгиси түшүнүк алуу. Жүр меникине, азыр тамак жасайм. Биротоло сага айтып да көрсөтүп да берем. Мына карасаң, азыр дымдама даярдаган жатам. Бул капуста, сабиз жана башка жашылчалар менен демделген эт. Ошондой эле ашкабакты демдеп бышырам. Ал эми Мурат, жолдошум, мага жардам берет. Ал иштебеген күндөрү чогуу тамак жасаганды жакшы көрөбүз, өзгөчө очокко бышырганды. Бул көп убакытты алат, жана менин үй бүлөм баары бир мындайды жебейт. Жөн эле тынчсызданып жатасың. Эч качан мындай жасабагандыктан ар түрдүү азыктарды жаман көрүшөт деп ойлоп жатасың. Бир даярдап көрсөң, мисалы биздин кичинекей Айбегибиз дагы жашылчалардын баарын жакшы көрөт. Анткени 6 айынан тарта түрдүү түстөгү жер жемиштер менен мээримдүүлүк жана сабырдуулук менен тамактандырганбыз. Негизгиси тарелкадагы азыктардын баары түрдүү түстө болушу шарт. Ошондо гана үй бүлө витаминдерге бай азыктар менен камсыздалат. Бул рецепттер бар китепчени берейин. Мында ар бир күндүн рационун кантип түзүү керек экени жазылган. Бир түрдүү тамактануу азыктандыруучу заттардын жетишсиздигине алып келет. Бул өз учурунда ар кандай оорулардын илешишине өбөлгө түзөт. Ар түрдүү тамактануу саламаттыгыбызды сактоого көмөктөшөт. Курамында ашыкча шекер, туз, майлар жана транс майлар бар тамак аш жана суусундуктарды чектеш керек. Тамак аш энергия топтоо үчүн эле эмес, ден соолукту бекемдеп, балдарыбыздын өсүп өнүгүүсү үчүн маанилүү. Чоң рахмат Айна. Алгачкы күндөрү жолдошум менен балдарым жашылчага көнбөй, жегилери келбей жүрдү. Мен болсо түрдүү тамактарды даярдай бердим. Бир айдан кийин чоң өзгөрүүлөр байкалды. Балдарым жигердүү болуп, жолдошумдун дайыма кыйнап жүргөн ичи оорубай басылып калды. Жумушта да чарчаганы азайганын айтат. Кеңешиң үчүн рахмат. Эң сонун пайдасы баарына тиет деп айтпадым беле. Сен дагы эми туура жана ар түрдүү тамактануу тууралуу кошуналарың менен туугандарыңдын баарына айтып бере аласың. Өзүңөрдүн жана үй бүлө мүчөлөрүнүн саламаттыгы үчүн толук баалуу тамактангыла.